Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtar usulantабыз жин жана шайтандар аламы. Өтөлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу себептер, жолдор. Ошол маселеде эң негизги себептерден бул Куран жана сүннөттү бекем кармануу дегенбиз. Ошол маселеде мусулмандардын жамаатын бекем кармануу маселесин баяндап кеттик. Бүгүн ушул маселенин ичинде эле экинчи маселе бул зикирлерди, Аллахты эстөөнү бекем кармануу. Себеп дегенде зикирлер, Аллахты эстөө бул шайтандан тосулуучу эң күчтүү себептерден болуп эсептелет. Жана эң жакшы амалдардан болуп эсептелет, жана эң таза. Аллах субханаху ва тааля Куранда айтат: "Астаизу билля, я айюхаллазина аману, узкуруллаха зикран касира, ва саббихуху букраtan ва асила." Эй иман келтиргендер, Аллахты көп эстөө менен эстегиле, көп эстегиле дейт. Көп зикир кылгыла. Жана эртеги кеч аны улуктап, аруулагыла дейт. Жана бөлөк аятта Аллах Тааланы көп эстеген эркек жана аялдарды кабар берип, жана аларга даярдаган белектерди, сыйлыктарды кабар берип айтат: "Аз-закирина Аллаха касира ва закират" дейт. Аллах Тааланы көп эстеген эркектер жана көп эстеген аялдар. Жана Аллах Таала аларга өзүнүн кечиримин жана улук белектерди даярдап койгон дейт буларга. Демек Аллах субханаху ва тааля өзү аны көп эстөөгө чакырат. Жана эгер хадистерге токтолсок, бул маселеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, сахабаларга айтат: "Ошону менен бирге албетте бизге дагы айтат" деген сөз. Бул эреже, бул нерсени эстеп калыш керек. Эгер сахабаларга айтылган нерсе, бул бизге дагы айтылат, үммөтүнө кыямат күнгө чейин айтылган деген сөз. Мен силерге силердин эң жакшы амалдарыңарды жана эң жакшысын силерге кабар берейинби дейт. Роббуңардын астында, жараткан Аллахтын астында силердин эң жакшы, эң таза амалдарыңарды кабар берейинби дейт. Жана силердин даражаларыңарда эң бийигин дейт. Жана силер алтын күмүштү садака кылгандан дагы жакшы ишти кабар берейинби дейт. Жана силер душман менен жолугуп, ошолор менен согушканга караганда дагы жакшы ишти кабар берейинби дейт. Дегенде сахабалар албетте дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан зикруллах деген, Аллахты эстегиле, Аллахты эстөө деген. Демек, Аллахты эстөө, зикир кылуу бул көп ибадаттардын дагы жада калса ордун басат. Көп ибадаттардын. Бул денелик ибадат болсун, акча менен ибадат болсун, көп ибадаттын ордун басат. Себеп дегенде хадисте келет, бөлөк хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир аз кедейирээк сахабалар келип айтканда, бай сахабалар бизден ашып кетишти, жана акчалай жасай турган ибадаттар жасап атат, хадж, умра, мисалы үчүн садака берип атышат, согушка чыгып атышат дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Мен силерге бир иштерди кабар берейинби? Эгер ошону кылсаңар, силер ошолорду ашып кетесиңер, жана өзүңөрдөн кийинкилерди калтырып кетесиңер" деген. Деп туруп, анан баарыбыз билебиз, ошол хадисте намаздан кийин жана 33 жолу субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбарды айткыла деген. Демек, бул иш ошол берки бай сахабалар акчасы менен жасаган ибадаттардан ашып кетсе болот деген сөз. Ушул зикир менен, Аллахты көп эстөө менен. Жана бөлөк хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Меккеге кетип бараткан жолдо кетип атканда тоо бар, ошол тоону жанынан өтүп сахабаларга айтат: "Жөө баскыла" дейт. Жөө баскыла дейт. Мына бул жумдан дейт. Ошол тоонун аты жумдан болот. Деп туруп, ал-муфарридундар
муфарридундар ашып кетти дейт. Сахабалар муфарридундар ким деп сураганда, Аллахтын элчиси дегенде, пайгамбарыбыз айткан, муфарридундар азакирун Аллаха касиран ва закират деген. Аллахты көп эстеген эркектер жана аялдар деген. Бул хадистен көп пайдалар бар, албетте. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айтып атат, муфарридун деген сөз бул айырмаланып өзгөчөлөнгөн деген маанини берет да. Ошол жерде пайгамбарыбыз кабар берип баяндап атат, акыйкатта чындыгында ким айырмаланат дейт, ким өзгөчө болот дейт, кимде ким Аллахты көп эстеген болсо дейт. Кандай гана акыбал болбосун, кайсы убакыт болбосун, дайыма Аллахты көп эстеп жүргөн пенде ошол баарынан дайыма озуп ашып жүргөндөргө кирет. Жана албетте шайтан буга жоло албайт, жана жете албайт. Шайтан жеттип буга зыян келтире албайт эч убакта. Себеп дегенде, мындайча айтканда, дайыма мындайча айтканда онлайн акыбалда Аллахтын карамында жүрөт. Аллахтын жардамында жүрөт. Ошол себептен эгерде кимде ким чындыгында өзгөчөлөм десе, эч убакта өзүнүн бир өтүп кетчү нерсе менен өзгөчөлөнөм деп ойлобосун. Бул келбети менен сырткы, балким байлыгы менен, күч кубаты менен өзгөчөлөнөм деп бүгүнкү күндө ошол сырткы акыбалга көп маани берилип калган. Баары тең өзгөчөлөнөйүн дейт. Адамдын нафсында, табиятында өзгөчө болуп турган жакшы көрөт. Ошол себептен бир нерсени сатып алат, мисалы үчүн баарынан бөлөкчө болоюн деп, бир кийим алайын десе, аны необычный алыш керек, бирөөгө окшошпогон акыбалда деген сөз да. Ошон үчүн бул нафста бар нерсе. Аллах ушул нерсе менен жараткан. Бирок ушул нерсенин баардыгы эч кандай пайда алып келбейт, балким зыян алып келет. Себеп дегенде бул нерселер ошо өзгөчөлөнөм дегенди балким ширкке түртүп коет. Кайсы ширкке? Рия көрүнбөгөн ширкке түртүп коет. Баары тең ушул бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар адамдын көзүнө көрүнөйүн деп өзгөчөлөнөйүн дейт. Бирок ошону менен бирге бүгүн ошол этибар сырткы акыбалга берилип калгандыгы үчүн шайтан көбүн алдап койгон. Бирок чыныгы кимде ким өзгөчөлөнөм десе, ички акыбалы менен өзгөчөлөнүш керек. Аллахка жүрөгүн арнаган акыбалда дайыма кайсы акыбал болбосун, кайсы убакыт болбосун, Аллахты эскерип жүргөн, зикир кылып жүргөн пенде баарынан өзгөчө болот, жана булардын артынан эч ким жете албайт. Эч ким жете албайт, кимде ким ушул ишти көп кылган болсо гана. Жана эң негизгиси, шайтандан эң катуу тосук ушул зикирлер болуп эсептелет. Дайыма Аллах менен болгон үзгүлтүксүз байланыш бул зикир менен болот. Ушул жерде токтоп турабыз. Маселе узун маселе, кенен маселе. Акырындык менен карап чыгабыз бул маселени. Бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз, жаттоочу дуабыз Имам Бухари Ал-Адаб Ал-Муфрад китебинде келтирет. Мaqil ибн Ясар деген сахабадан келтирет. Ал кабар берет, Абу Бакыр менен болгон бир окуясын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакырга дуаны үйрөткөн. Кайсы дуаны? Шириктен сактоочу дуа. Шириктен коркуп, ошол нерсени айтса, Аллах ошонун себеби менен сактайт. Жардамчы болот деген сөз да. Ошондо пайгамбарыбыз айткан, мен сага ошол дуаны үйрөтөм дейт, ушул нерсеге үйрөтөм дейт. Ошол шириктин кичинекейинен дагы, азынан дагы, көбүнөн дагы арыласың дейт да. Ошондо айткан, ошол дуа Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика ва ана а'ламу ва астагфирука лима ла а'ламу. Аллахым, мен сенден коргонуу сурайм, билип туруп сага шерик келтиргенден. Мен сенден жардам сурайм, коргонуу сурайм, билип туруп сага шерик келтиргенден. Себеп дегенде көпчүлүк адамдар
билип туруп шерик келтиребиз. Ошол жана айтып кеткен рия маселеси, өзгөчөлөнүүнү биз каалайбыз бөлөктөрдүн көзүнө көрүнүш үчүн. Бөлөктөр бизди кандай сен өзгөчө болуп калдың, кандай сулуу болуп калдың, кандай күчтүү болуп калдың, кандай эметип калдың деп айтыш үчүн. Ошо максат ошолордун мактоосу үчүн деген сөз да. Ошолордун сөзү үчүн, Аллахтын назары үчүн эмес да. Мына ошону кичинекей ширк рия дейт. Ошон үчүн дуада ошол нерсе кабар берилип атат. Мен билип туруп сага шерик келтирүүдөн мен сенден коргонуу сурайм. Жана билбей туруп кылган нерсеме сенден кечирим сурайм. Ошон үчүн канча деген биз жашообузда билип дагы, билбей дагы канча күнөө жасайбыз. Эң негизгиси, эң жаман күнөө, эң чоң күнөө жана эң кечирилбеген күнөө албетте бул ширк болуп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля Куранда айтат: "Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Таала ага шерик келтиргенди эч кимге кечирбейт дейт. Бирок андан төмөнүн кимге кааласа кечирет дейт. Ошол нерсени билип алыш керек. Демек, эки күнөө, эки топко бөлүшүп болот. Ширк бар жана бөлөк күнөөлөр бар. Эч убакта алмаштырбаш керек. Тоодой болгон жакшы амалдар жасап туруп эгер ширк кылган болсоң, ошол ширк бүт баарын жууп кетет. Эгер тооба кылбасаң. Себептен Аллах Таала айтып атат, Аллах Таала ширкти, ага шерик келтирүүнү эч кимге кечирбейт дейт. Бирок мындан төмөнүн кимге кааласа кечирет. Эгер ширк кылбай өткөн болсоң, Аллах Таала кааласа кечирет, кааласа жазалайт. Бирок акыры сени чыгарат деген сөз. Жазасынан. Демек, ушул дуаны жакшы жаттап алыш керек, дайыма айтып жүрүш керек. Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика ва ана аламу ва астагфирука лима ла алам. Аллах Таала бизди ширктен сактасын, эң негизгиси. Биздин акыркы күнүбүздү, өлүмүбүздү жакшы кылсын. Куран менен сүннөттө кылсын жана ширктен таза акыбалда биздин жаныбыз салып кетсин. Жана шайтандардын, жиндердин бизге болгон соккусун, зыянын жок кылсын, алсыздатсын. Жана бизге имандагы күч кубатты берсин, иман менен бизди күчтүү кылсын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Görüşkünçe sağ salamat olunuzlar. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.